тиги тоонун башында чоң ата мени кайтарып жүрөт. Мүйүздөрү чоң. Мен Аликулова Гүлмира Мамытбековна 1987 жылы 5 январда Баткен областына караштуу Соңмент айылында туулгам. Жаш кезинде мектепте маданият тармагына өз кызыгып жүргөн кыз болчумун. Иш-чараларда, жеке номердерде 11 бүткүчө ошол музыка тарабынан 5 деген баалар менен бүтүп, анан кесибиме жетпей калгам. Бул жакта бар үчүн анан кайра 10 жылдан кийин балдарым чоңоюп, кичине балдарым чоңоюп калгандан кийин кайра ушул кесипке тартты мени. Анан тартып, анан келип иштегим келип, ушул жолдон өткөндө, ар бери өткөндө ушунчалык мына жак мага жакшы көрүнөт эле да. Буюрса мен да ушул жерде иштейт бекем деген бир кыялдар менен, ойлор менен, бир жакшы максаттар менен жүргөм. Анан бир күн сиңдим бул кесипке кирип калышыма сиңдимде чоң салымы бар. Эже ушинтип театрга ишке кирип албайсызбы деп ошо бир сунуш кылган. Кичине баламды жетелеп алып, анан театрга келгем. Биринчи жолу келип, бул жак мага вообще башкача көрүнгөн. Тартынып, карап эле мындай бир башкача боло берген да. Мен ишке киремби, кирбеймби деп. Ошол мезгилде актерлор аз болуп, керек болуп турган убак экен. Ошол себептен мага 1 айлык мөөнөт берди. Тапшырмаларды берди, көркөм окуу, ыр, жаңылмач, тамсил, ушундай мага тапшырмаларды берди. 1 ай баламды жетелеп алып, жайдын ысык күнү, август айы, ошентип келип, кетип, жүрүп, ошолорго даярданып, анан ошол жылы эле сентябрдын башында Таласта көчмөндөр ойыны болуп калды. Ошол жака анан кыздар керек болуп, ошол жака баланын жеңеси болуп ойноп, ошонун аркасынан мага приказ чыгып, ошентип ишке ээлешип калдым. Ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыгы, жеңили болот дегендей кыйналдым. Башында кыйналдым, коллективге биринчи ишке киргенде, мисалы, ар бир коллективге өзүн бир сиңип, кирип, өзүнүн ордун тапкандан кийин өзүнүн немесин жайып, канатын жайып дегендей, анан жылдан жылга өткөндө анан тепкичке көтөрүлүп дегенде албетте кыйынчылыктар болду. Үйдөн ал мезгилде мен жумушка кирген маалда 5000 айлыкка киргем, колума 4300 тие эле ушундай. Анан ошол акча менен иштеп жүрдүм, бир 3 жылдай иштедим болуш керек. Ал мен эч нерсем деле жетпейт. Мен просто өзүм кызыгып иштеп жүрө бердим. Ал менден бирөө акча деле сурабайт, мисалы, өзүм үчүн, балдарым үчүн. Ал мезгилде жолдошум Москвага кеткен баг эле. Ошол Москвага кеткенден кийин мен келип ишке кирип алгам да. Андан кийин ал жакта 2 жыл жүрүп келди. Жакшы сыйлайт. Жолдошум кесибим боюнча жакшы сыйлайт. Ар бир менин иш-чарам болот, бул жерде спектакльдер болот. Дайым гүл менен келип, өзү куттуктап, колдоп кетет. Ыраазычылык билдирем. Главный ролду ушул 5-жыл дегенде алдым. Түркмөн эжебиз, Урмат Алим деген эжекебиз келип, түркмөн спектаклини даярдады. Ошондо келип эле мени бир карап эле көрүп билген экен да. Мен ушул Меңли Мактумгулу спектакль ойнодук да, ошол Мактумгулунун сүйгөн кызы Меңлинин ролуну алып чыгат деп бир карап эле ишениптирди. Анан мен эч качан биринчи мындай главный ролду алган эмесмин да. Главный ролду бергенде мен жаман тартындым да. Жок, мен эже, мен өзүмө ишенбедим.
мен алып чыга албаймын деп айттым, кичине урушса ыйладым. Мен ушундай ситуациялар дагы өтүп атты. Жок, алып чыгасың. Мен сага ишенем. Бекем бол, аркаңда мен турам. Күчтүү бол. Эмнеге башкалар ойногондо сен ойнай албайсың деп мага жаман күч берди да. Андан кийин үйгө барсам жолдошум жатта, мынаңды жатта. Жатта, бул жака келсем эжикке жатта, үйгө барсам жолдошум жатта. Балдарымды тынчтандырып, тамактарын берип коюп, кайра окуйм, эртең менен туруп алып окуп, ошентип главный ролго 3 айдын ичинде ошол даяр болуп кирдим. Анан бул жерде койдук, ачылышын койдук, ошону менен ошол январдын башында болсо, жылдын аягында Түркмөнстанга бардык, чет мамлекеттин бири. Ошо Түркмөнстанга барып, чоң ийгиликтерге жеттик десек болот. Биз ал пластика спектакль болуп атпайбы? 1 ай гимнастика, пластика менен жүрдүк. А экинчи ай уже бизге текстти берип, уже читкага отурдук. Анан читкадан окуп, кайра окуп атканбыз да. 1 ай окудук, 1 ай жаттап, эми чала жаттап ушинтип жүрдүк. Акыры ушу 3-чү ай дегенде уже биз тетрадтарды таштадык. Ошондо 1,5 айдын ичинде жаттадык болуш керек. Мээге сиңип, азыр ойго туткондо деле, уктап атсак деле, ойго түсүп ушуну айт десе айта турган эле немеде болуп калганбыз. Мактумгулуга мындай сезими айткан жерин айтып берейин. Ошол экөөбүздүн эң алгачкы жолугушуубуздан бери жан дүйнөм сен тарапка алып учат. Сен деп жашайт. Доо. Мен сага сыйкырлангандай болуп, кайра сенин көз карашың, күлгөнүң, баарынан дагы казал айтканда, ар сөзүң менин жүрөгүмө оюу болуп жазылып калды. А үнүң асмандан жаңырып келгендей. Сен өзүң керемет, Мактумгулум, жүрөгүмдүн канаты болдуң. Мен ойногон Мактумгулдун сүйгөн кызы Меңленин мүнөзү өтө жөнөкөй, ак көңүл. Мен деле ошондой кыз экенмин. Ошол бойлуудан келген, сулуудан келген, чебер, уус чебер, ошол айылдындай сулуу кыздарынын бири болгон экен. Ийкемдүү, мээримдүү дегендей, ыймандуу кыздардан болгон экен. Кантип тапшырып, али ойноп алат экенбиз деп, ал адамдар, мисалы Мактумгулу десек, ал өтө сыйлаган инсан экен, ал жактачы. Бизде Чыңгыз Айтматов дегенде, аларда Мактумгулу экен. Ошентип барып, чет мамлекетке, ошо Түркмөнстанга барып келдим. Анан өзүбүздүн ыйык жандар спектакли менен 7 дубанды кыдырып чыктык. Область, айыл, район эч жак калбады. 1 ай гастролдо жүрдүк. Биздин ишибиз ушу даярдалып, биздин роликтер даяр болуп, спектаклибиз даяр болуп, уже сүйлөшүп келсе, уже биз жөнөтөт. Гастролго кетебиз, сумкаларыбызды алып алып, 1 айлык, 20 күндүк, 10 күндүк жомок болобу, спектакль болобу, ошентип кетебиз. Келгенден бери ушул көпчүлүк ролдорду ушул Гүлмира эжекебиз менен биргеликте ойнодук. Гүлмира эже менен негизи сахнада ойнош анча деле оор эмес. Себеби дегенде көп жылдык стажы бар Гүлмира эженин. Өзүн кандай алып жүрүштү, сахнада кандай алып жүрүштү, кандай ойнош керек, бүт тартибини өзү билет. Мен үчүн анын чогуу иштешкениме албетте сыймыктанам. Жылдары маданият тармагы кичине көз караштар өзгөрүп, ушул жака көңүл буруп, ошентип анан бош убакта уже маданиятка баргыла, жан дүйнөңөр тазарткыла деп ушул айтылып келип атты да. Биз ар бир спектакль койгонубузда
элдин келүүсү мындай кичине жакшы болуп калды. Алдыңкы жылдарга караганда, эми мурдага караганда азыр анча жанданып калды десем болот. Кабыл алуулары жакшы. Эмки келе жаткан жума күнү ылдыйкы токойго барабыз. Күн төбөнү кайнатып турган убакта ар ким үйлөрүндө болушуп тамаша кылабыз. Мындай адашып калган учурубуз болот, аркасынан өтүп кетип, бири-бирибизди сүзүп алган учур болот. Мисалы, эме спектакль учурунда кызыктуу окуялар болот. Просто ал мезгилде мындай билдирбейбиз да, кийин бүткөндөн кийин анан айтып, ошол кагатып, анан жыргап калабыз, анан дайым айтылып калат. Жолдошум түшүнөт. Түшүнгөн үчүн мен ушул жерде иштеп, мындай мен өзүм карьерамды түзүп бул жерде анан ийгиликтерге жетишип жүрөм деп ойлойм да. Жолдошум ыраазычылык билдирем, ошентип мени колдоп, коштоп жүрө берсин, балдарым ата болуп. Бул жерде бизде жаңы жылда жомоктор коюлат. Анан ошондо менин жаныбарлардын ар бир жаныбарларга биз ойношубуз керек. Ошонун үнү менен, ошонун жашоо менен жашап, ошо балдарга кызыктуу болуш үчүн ошону көрсөтүп беришибиз керек. Ушул жылы мен Чарчык, бугунун баласы Чарчык, ошол рол тийип калыптыр. Ошону бир үзүндү айта кетейин. Тетиги тоонун башында чоң атам мени кайтарып турат. Мүйүздөрү мындай. Көрдүңөрбү? Андан тышкары баягындай жаш кыздардын үнү менен ойногон болсок, анан апам мени базарга алып барып, көйнөк алып берди. А сенин көйнөгүң жокпу? Мисалы, мага апам конфет алып келди. Ушундай эркелеп, ушундай сүйлөп ойнойбуз. Гүлмира Аликулова бизге келгенине 5 жыл болду. Бул өзү табиятынан таланттуу кыз экен. Келгенден кийин эле элге бизге аралашып кетти, чыгармачылыкка. Ыр десең ырдайт, роль десең роль аткарат да. Ар бир иштин майын чыгара аткарган кыз экен. Анан ошого биз ишенип, ага эң негизги главный ролдорду берип атабыз спектакльде. Мактым булу спектакльинде Түркмөнстанга барып келди, ошондо дагы башкы ролду аткарып келди. Андан кийин биз Молдонияз боюнча дагы кино тартылды. Ошол Молдонияздын киносунда дагы башкы ролду аткарып, жакшы ийгиликтерге жетишип келатат. Жакшы формаларды тиктирип, дегенде жакшы ырларды жаздырып, бул жактан деле бизге эки жак иштесек болот да, кечке тойлорго чыгып дегендей. Азыр деле тойлорго чыгып кызмат кыламын. Мен азыр студентмин. Ошол 2 жыл Кызыл Каяда окуп бүтпөй калган окуумду кайра Баткенге алып келип, Батмуда азыр 4 курстун студентимин. Финансист болуп калдым, кайра эле ошол жылбай калды. Ушуну бүтүп, анан Бишкекке же Ошко өз кесибим боюнча тапшырайын деген максаттарым бар. Чыгармачылык менен кичине иштешейин деп атканым. Күздө өзүм бир айткандай семейный бир кичине пландалган иштерим бар. Биз бардык спектакль, жомокту ушул жерде кийинебиз, кийимдерибиз. Булар бул жерден улуттук иш-чаралар болгондо формаларын ушул жерден кийип чыгабыз. Улуттук болсо, бул жерден биздин баш кийимдерибиз ар кандай фасондо өзүгө жараша кийинет. Албетте ыңгайсыздыктар болот. Жазында мындай ысыгыраак кийим болуп калса, ысып тердейбиз. Анан
кышындай күн сууп калганда үстүбүз жуккага кийим болуп калса албетте üşүбүз ал мезгилде да. Анан жаңы жылда бардык жаныбарлардын формалары баягындай жүндөн болот да. Биз бир күндө 3 сеанс же 4 сеанс алып калганбыз да. Ошол мезгилде жарым саат же 1 саат эле даярданып, кайра эле чыгып, ошо балдардын көңүлүн ачып, ошол жомогубузду коюп бүткөнгө чейин өтө тердеп, кыйналып кетебиз, ыңгайсыздык сөзсүз болот. Жолборс деп ошонун кийимдери сөзсүз уур, ал 1-2-3-4 килограммбы билбейм, жаман биздин улуу агаларыбыз кийип ойношот, ошолор тердеп кетишет. Биз мүмкүн болушунчалык жаш коенек, мисалы чарчык дегенде козу, түлкүнүн ролдорун ойнойбуз. Ушунчалык тердеп кыйналып кетебиз. Дүмдөрү деле оор болуп калат ал мезгилде. Биринчи эле жомокко түшкөндө бул түлкүнүн ролунда ойноп жүрдүм. Баары эле түлкүгө окшотот, анан кыймылдарым дагы ошондой. Анан ошо кийими жаман өзүмө төп кеп калат да. Мынтип кыймылдап жүргөнүмчү. Ошол түлкүнүн ролу мындай жагат. Сүйүнүп жүрдүм, мен өзүмдүн эле кесибим экен, мен сүйгөн кесип, мен жакшы көргөн кесип, мен ушул кесип үчүн умтулуп, аракет кылып, мындай иштей турган ишим экен да. Мага жагат, мисалы, спектакль ойногон жагат, ырдаган жагат. Ушул театрда бизге кандай тапшырма берилбесин, баары жагат. Мен купулума толот.